Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элине салам. Мен бул видео кайрылуу кылып аткандын себеби төмөндөгүчө. Өзүңүздөргө маалым болгондой эле азыр соц тармактарда жанагы ошо саясатта жүргөн Өмүрбек Бабанов Токтогулович деген адам жанагы депутат тиги журналисттерге бир берген интервьюсу адамдарды аябай бир гыжырга салды. Ошонун арасында мен да гыжырландым. Ошондон улам ушу видео кайрылуу кылышты туура көрдүм да. Анда мен сөзүмдү кыска нуска кылып, бир эмоцияга алдырбастан, бир адептүү болуп видео кайрылуу жасап койсом деген ойдомун. Урматтуу Өмүрбек Токтогулович, жөнөкөй тил менен айтканда Өмүрбек байке, эгер сиз ушул видеону көрүп аткан болсоңуз бир туура чечим кабыл алат деген ойдомун. Албетте чындык ачуу болот. Эгер бул видео ага жетпестен, же болбосо анын жан жөөкөрлөрү, же анын камчысын чаап жүргөн жигиттерби ошол Өмүрбек Токтогуловичке жеткирип койсоңуздар жакшы болмок эле. Терең ыраазычылыгымды билдирмекмин. Мен кайрылуумду баштасам. Урматтуу Өмүрбек байке, сиз ошол күнү айттыңыз, 2017-жылы 15-октябрда кечки саат 8-де жаңы президент болот, анын аты Өмүрбек Бабанов дедиңиз. Сиз ушул сөзүңүз менен бир карапайым элдин гыжырына тийип, бир мындай айтканда өзүм билемдик, өтүүмдү төргө илемдик кылып, бир терс көрүнүш кылып койгон жоксузбу? Себеби азыр соц тармактарда ар кандай сөздөр жазылып атат сиздин адресиңиздерге. Мен ошол жерде жазып эле калбастан, мындай бир видео кайрылуу кылгым келди. Мен буга чейин ушундай көптөгөн видео кайрылууларды жасап келатам. Баягы мигранттардын жашоосунан алынган нерселер боюнча. Мен бүгүнкү кайрылуум бул сиз жөнүндө гана болот. Мен билбей турам, сиз эмне максатта ошентип айттыңыз? Же болбосо мен бийлик менен элди кошуп баарын сатып алам деген максатта айттыңызбы? Сиз эмнеге ишенип, эмнеге чиренип ошентип айттыңыз? Эгер мүмкүн болсо жооп кылып койсоңуз жакшы болмок эле. Сиздер деген элдин адамдарысыздар, эл болбосо сиздер эч жака бара албайсыздар. Мен билем, сиз эми бизнестен көтөрүлүп, ошо бизнес тармагынан өсүп чыккан баласыз. Сиз кылган бизнести биз да кылдык, сиз саткан бензинди биз да саттык. Эми тилекке каршы биз сизчелик болуп кете албадык. Эми тагдыр насиби ушундай экен. Калың элдин арасына ушинтип мигрант болуп, ушинтип Россиялап, ушинтип жер безип, ар кандай жумуштарды кылып келатабыз. Эми адал эмгек менен баягы акча таап, адал эмгек менен үй бүлө баккан бунун уяты жок. Бул адам намыстанып, адам уяла турган нерсе. Бирөөнүн акысын, бирөөнүн ырыскысын жеген бул өтө уят деп ойлойм. Анан экинчиден, Өмүрбек байке, мен сизди бир эле адам менен салыштырам. Мен башкасын айтпайм. Сиздин буга чейинки болуп өткөн кемчилигиңиздер жөнүндө, же болбосо ар бир ишиңизге мындай бир басым жасабай эле, бир эле адам менен гана салыштыргым келди. Ал адам ошол өзүңүздүн партияңыздан чыккан, жаш болсо дагы өзүнүн саясаттан орун таап келаткан Өнүгүү фракциясынын жетекчиси Бакыт Эргешевич Төрөбаев менен салыштыргым келди. Эмнеге мен ал менен салыштыргым келди? Себеби ал адам ошол жанагы колунан кичине болсо дагы жанагыдай тракторларды алып келип, жанагы эмне дейт, МТС же болбосо завод фабрикаларды, чакан ишканаларды куруп, мындай өндүрүштү өздөштүрүүгө болгон аракетин жумшап келатат. Биз аны көрүп билип турабыз, ага ыраазыбыз. Эгер сизге кайрыла турган болсом, сиз Кыргызстанга канча завод, канча фабрика ачтыңыз? Эл үчүн бир канча жумуш ордун түзүп бере алдыңыз? Биз билебиз, сиз Кыргызстанда эң алдыңкы бай, мындай айтканда, номер 1 олигархсыз. Биз дагы билебиз, сиз Кыргызстанга эмес, башка өлкөгө бизнестерди ачып, мындай айтканда, заводдорду салып жүргөнүңүздү билебиз. Эгер сиз чындап эле патриот болуп, эгер сиз чындап эле кыргыз элин сүйгөн болсоңуз, эгер сиз чындап эле таластын кулуну болгон болсоңуз, ошол цемент заводдорду жанагыдай эл айтып аткан нерселерди эмне үчүн Бишкекке же болбосо Таласка же болбосо тиги Ошко ушундай бир салып, бир жумуш ордуларын түзүп кое албадыңыз деген суроону мен сизге бергим келип турат. Мен эми билбейм, сиз кандай максат менен баратасыз. Ошол берген интервьюңуздан кийин биз сизге болгон көз карашыбыз 90 градуска өзгөрдү. Ага чейин сууп келаткан мамилебиз андан кийин таптакыр эле сууду. Мен эми сизди урматтоо менен, мен сизди сыйлоо менен гана сизге кайрылуу кылайын, эмоцияга алдырбай, үстүдө айтып өткөндөй. Сиз эгер президент болуп келсеңиз, эмне жумуштарды кыласыз? Акылмандар айтышат, адам баласы ошол жумушту кылыш үчүн сөзсүз эле президент болуп, же болбосо бир атактуу болуш үчүн эмес дейт. Карапайым адам болуп деле ошол нерселерди кылсаң болот дейт да. Чындыгында эми сизчелик бай болбосо деле, мындай бир
чакан бир бизнеси бар, бир базарда отуруп деле көптөгөн иштерди кылып, көптөгөн кайрымдуулук жанагыдай жакшы нерселерди жасап келаткан кыргыздын жигиттерин деле көрүп атабыз. Аларга салыштырмалуу эми сиз деген Кыргызстанда номер 1 олигарх болуп аткандан кийин бир эл үчүн деп бир завод фабрикаларды көбөйтүп, жанагыдай спорт комплекстерди ачып, кедей кембагалдардын балдары үчүн кичине бир спорт комитетин жанагы өзүңүздүн бир эмеңиз көзөмөлүңүзгө алып, ошолорду бир колдоп, бир Кыргызстандын желегин желбиретип, башка мамлекеттерге бир тааныла турган кылып, бир өзүңүздүн бир өзгөчөлүгүңүз менен бир ушундай иштерди деле кылсаңыз болмок эле. Тилекке каршы мен билбейм, балким сиз башка жумуштар менен алек болуп атасыз, эмне кылып атасыз, бизге жетпей атат, сиздин кылган ийгиликтериңизди биз тилекке каршы көрө албай атабыз. Балким биз ал сайттарды таппай атабызбы, мага караңгы. Эгер сиз ушуга чейин бай болуп келген болсоңуз, эгер тиги такка келип калсаңыз, президентке келип калсаңыз, же андан ары дагы көбөйтүп кетишпи, элди унутуп калып, же чындап эле иштеп беришпи? Ушуну бир өзүңүзгө бир суроо берип көрдүңүзбү? Мен билбейм да, мен жалпы ушу мигранттардын ошолордун атынан жеке эле өзүм эмес, ошо көптөгөн жана соц тармактарда жазылган комментарийлерди окуп атам, ошолордун дагы атынан сизге видео кайрылуу кылып атам. Элдин көпчүлүгү мындай айтканда сизге болгон көз карашы, мындай сизге кыжыры кайнап турган кези, билбейм эми бир кайсы бир бөлүгү сиздин акчаңызды алып, же болбосо сиздин бир арзыбаган бир материалдык бир жардамыңыз үчүн эле балким сизди колдоп жүргөндүр. Мен эми ал жөнүндө мен айта албайм. Мен үстүдө айтып өткөндөй эле биз дагы колдочу элек, сизден бир тиын албастан эле колдочу элек, бирок анча-мынча ушул убадаңызга туубай, айткан сөзүңүздөн кайтып ийгениңиз үчүн биз дагы ошол сизди колдоо боюнча жанагы немебизден артка кайттык. Эми мен бул менен мен сизди коркутуп, же биз сизди шайлабай коебуз, же минтип коебуз деп мен сизди мындай бир демитип, же болбосо доогурунуш эмес. Мен болгону билгим келди. Сиздин максатыңыз эмне? Президент болгондон кийин дагы байышпы, же эл үчүн иштешпи? Эгер чындап эле эл үчүн иштеп берем деген болсоңуз, сиз буга чейин деле эл үчүн иштеп берсеңиз болмок эле. Жана үстүдө айтылуу, теге мен айтып өткөндөй эле бир жакшы бир жанагындай бир кайрымдуулук фондун түзүп, азыр өзүңүз билесиз, Кыргызстанда оорукчандар көп, кедей кембагалдар деле аябай көп. Элдин баары эле жыргап байып кетип аткан жок. Кайсы бир байларды көрүп алып эле элдин баарын ошого теңеп, ошого салыштырыш бул мүмкүн эмес. Сиздер ар дайым ушу шайлоо жакындаганда кооз сүйлөп, тиги лагманды илип келгенден тажабайсыздар. Бул бир эле сизге эмес, бул баарына тиешелүү. Биз билебиз, элдин үнүн уккусу келбей жүргөн адамдар азыр ушул моментте азыр жер кыдырып азыр ошто жүрөт. Теги журт башыбыз баш болуп. Бул жерде эгер мен жүрөгүмдөн үн чыгып, жүрөгүм сүйлөй турган болсо, бир башкача сөздөр чыгып кетмек. Ошондуктан мен эмоцияга алдырбай, мүмкүн болушунча сөзүмдү жыйынтыктайын. Сиз ойлонуп, бир терең бир кандайдыр бир мындай реалдуу чечим чыгарат деген ойдомун. Эгер мени туура түшүнгөн болсоңуз, сизди терең урматтайбыз, сыйлайбыз. Жана мындан кийинки кадамдарыңыз, эгер сиз президент болбой калган болсоңуз, сиз башка бир карапайым калк үчүн бир жумуштарды, жанагыдай жумуш ачсаңыз, калктын азыр каалаганы жумуш орду. Калк азыр иштейм деген эле ушул адамдар көп. Азыр чындыгында завод, фабрика ушундайларды көбөйтсөңүз, сиз элге кызмат кылган болосуз. Сиз президент кылып, мен билбей турам, сиз ушундай бир олигарх болуп туруп, бир көп жумуш кылбай туруп, сиз президент болгондон кийин деле сиз жарыта турган түрүңүз жок. Ошондуктан бир жакшы бир өзүңүздүн ийгиликтериңизди көрсөтүп койсоңуз, балким биз көрбөй аткандырбыз. Эми баягы эл деген эл экен, эл өзүндө элек жок дегенде кимдир бирөө билип айтат, кимдир бирөө билбей айтат. Бирок сизди билип, ошо жакындан тааныган, ошо таластык бир менин досторум бар, мен сыйлаган байкелерим бар. Ошолордон бир уккан сөздөрүм боюнча, ошолордон бир алынган маалыматтар боюнча дагы мен мындай сизге болгон урмат сыйым жоголуп баратат. Ошондуктан бир айтат элем да, бир жалганды азыраак айтып, бир калк деле тажап бүттү, лапшаны иле берип, бул элдин тиги кулактарын деле жоор кылып бүтө турган болдуңуздар. Ошондуктан бир реалдуу, бир конкреттүү түрдө иш алып барсаңыздар жакшы болмок. Peace up, A-Town.